5 ұл бір қыз. Жамал Элбаевич мэрияның атынан қарындашымызға бір двухкомнатный квартира. Üç komnat kvartira. Кудайга арыздана турганды үйрөнүп алгым да, акыркы эмелердечи. Ошо эмнеден кыйналсам, ошо түнү тахажжуд намазга аябай бекемин. Кыйналгым келип кетти. Рама деп берке тарапты карап турат го. Ошол жерден берилди, экинчи этаждан. 3 комнаталуу, 3 бөлмөлүү. Анан азыр эми бизге баягы ичи чёрный болгондуктан ремонтту башташыбыз керек. Жакын арада эми кичине шартыбызга карап туруп анан ремонтту баштайбыз. Буйруса школа ачылганга чейин балдарымды бүт ушул жерге жайгаштырып эме алганга аракет кылабыз да буйруса. Биринчи киргенде жолдошум экөөбүз эле кирдик. Анан ошо баягы мэриядан келген адамдар менен бирге кирип көрдүк. Себеби бардык балдарыбыз менен кирейли дегенде бул жерде ремонт жүрүп атыптыр да азыр. Ошон үчүн баягы корктук, өздөрү деле айтышты, этият кылыңыздар балдарды деген үчүн анан биз өз жолдошум экөөбүз эле барып кирип көрүп чыктык да. Саламатсыздарбы? Жалпы биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү, биз бүгүн маек кылууга 3Мдин апасы, буга чейин Уш шаарынын мэрі Жеңишбек Токторбаев тарабынан 3 бөлмөлүү батир белек алган Рахат эжекебизди чакырганбыз. Эжеке, саламатсызбы? Кош келипсиз. Саймадан мыкты үй интернети жана ТВ менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Эң алгач эле өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, биздин көрүүчүлөргө да кызык болуп атса керек. Канча балалуу, кийим өзү депчи? Мен ошо Исаева Рахат 1986-жылы туулганмын. Мен өз Жалал Абадтын Шамал сайынан болом. Ошо Ошто окуп жүрүп, ошо Ошко турмушка чыкканмын да. Азыр 6 баланын энесимин. 5 ұл, 1 кыз. Анан 3М качан жарыкка келди? 2022-жыл 12 январда. Анан жана бизде эгиз төрөлсө же 3М болсо анын генине карашат го көбүнчө. Сиздерде кандай эми ген сизде болчу же жолдошуңузда? Мен тарапта болчу. Ошо тайнем өтүп кеткен, бирок ошо тайнемде эгиз болгон экен да. Ошондон өткөн бизгечи. Ошол. Негизи жанагы азыркы учурда 3М канча жашта аларды багууда кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз? Негизи кыйынбы 3Мди караш? Өтө кыйын. Кыйын, негизи буну баягы мындай айтканда эч ким түшүнбөйт да. Аны баягы 3М төрөп карап аткан адам гана өзү билет да. Анан аябай кыйналдым, өзүм оорудум, балдарым баягы бул 3 эгиз да мындай назикирак болот экен да. Анан бири ооруса сөзсүз үчөө тең ооруйт да. Анан кызым жардам берип атты караганычы. Анан апам көп эле жардам беришти карашканданчы. Абысынын кыздары бар, ошолор келип карашып атты. Боюмда барында ооба кыйын болду. Мисалы бир баланы көтөргөндө деле кандай кыйналат аял кишичи. Бул 3 бала, баары 3 бала экен да. Аябай кыйналдым. Башында ошо жүргөндө жакшы эле жүрдүм, анан кийин баягы уже мындай курсак чоңоюп баштаганда баягы көчөгө чыкканда уже адамдар баягы өтүп көз караштар уже башкача болуп калган да, себеби уже ич чоң болуп атпайбы, коркушупчу. Анан бул убактарда көбүнчө ошо өзүмдүн апам, анан 2 кайынсиңдим бар эле. Ошол экөө аябай көп карашты, тамак аш, анан баягы өзүм тургузганда өзүм тура албайт элем. Ошолор тургузуп, балдарымды карап, ошентип 2 кайынсиңдим жардам берди. Анан кайнатам аябай эме кылчу, тамактан аябай карачу кайнатамчы. Ошол апам карашты, жолдошум го иштейт ал эртеден кечкечи. Жолдошум деле салымы чоң, баягы карашкангачы. Ошол. Эми азыр жанагы күнгө келели, мэр менен жолуккан күнгөчү. Ал негизи кандай жолугуп калдыңыз? Жолугам деген ойдо болду беле? Болбогон. Себебим андан мурун деле 1 ай мурунбу баягы Улан Жороев эмеси боюнча ачылды го, ошондо деле чыкканбыз. Анда деле прям жолугайын деп мындай өзүм эме кылбагам, мен буйруганы деп эле баягы балдарды алып чыкканбыз да, баарыбыз баягы ачылыш болот экен дегенден чыгып эле кайра киргенбиз. Анан бул сапар мен баягы балдарым ооруп калды. Балдарым ооруп калып, анан эрте эме кеч больницага апарышыбыз керек эле да, но эме областнойго детскийгечи. Анан жолдошум келгенче памперс алып келип алалы депчи. Анан мен өзүм чыгып келейин десем, кызым карай албайм, үчөө илип атат депчи дегенден анан болуптур, анда баарыбыз чыгып келе берели дегенбиз.
Мен аларды кийиндирип, өзүм кайра кийингенче алар уже бир сыйра суу болуп кийимдерин булап калышыптыр да. Анан аны көрүп мен болду чыкпайбыз, уже болду чыкпай эле коелучу деп анан отургам. Алар түшүнүп калган да сөзгө түшүнгөн үчүн чыгабыз деп коляскасына отуруп алып, жаңжал кылып, ыйлап ушинтип калышты да, болбойчу. Анан кой бар эми атайын ошентип калышты, эми жүр алып чыгып келе берели деп кызымды ээрчитип алып чыксак эле, аябай бирок ачылышын билгенмин, ачылат деп. Бирок бир күндүзү чыкканда шаарлар жарылып калган экен да, анан эртең менен болгон окшойт деп койгом да. Анан чыктык, чыкканда ошол тараптан мэр келиптир, аны көргөнбүз. Анан ошол жака кетти, биз ошомойдон эле наракка аптекага бардык, магазинге бардык, анан кайра айланып, уже элдер баардыгы таркап кетишкен да. Анан кайра жолдо ызылдап келатсак эле алдыбыздан чыгып калды да. Биз үйүбүзгө кетип атканбыз. Анан чыгып эле ошентип эле жолугуп калдык жок жерден. Ошентип эле анан бир пас деле мен өзүм деле күткөн эмесмин. Үй деген нерсени вообще күткөн эмесмин да. Анан ошентип эле өзү айтып калды, 2 комната берейин, двухкомнатная квартира деп. Анан кийин эле же 3 комната берейинби деп калды. Мен баягы шок болосуң го. Анан эмне деп жооп беришимди билбей эле туруп калсам, давай 3 комната деп айтып калды. Анан аябай сүйүндүк. Ишене албай элдердин көзүнчө унчукпай эле рахмат деп кирдик. Анан үйгө кирип алып аябай сүйүнгөнүмөн ыйлап толкунданычы, жок жерден чыгып эле эме болуп калганымачы. Анан бул балдарымдын ырыскысы да. Алла таалам берген ырыскысы ошол күнгө насип кылган экен. Эгерде үй бере турган болсо, мен ошо жаңы төрөгөндө эле алмакмын да үйдүчү. Бул дагы ушул убакытка, ушул саатка буйруган экен. Жок жерден чыгып эле ошо насип болуп калды да үйчү. Ошол аябай ыраазы болдук мэрибизге дагычы. Кудайга шүгүр. Өтө чоң ыраазычылык билдирем, рахматымды айтамын. Анан азыр мына ошол видео чыккандан кийин өзүңүз ишене албай көрдүңүз да, социалдык тармактарга аябай таркап кеткен. Кабыл алган көрүүчүлөрдү, комментарийлерди эле окусаңыз керек. Анан аларга кандай кабыл алдыңыз? Мисалы айрымдары булар атайын чыкты, ошол мэрдин алдына дегендер да болсо керек. Кандай кабыл алды? Туугандар кандай кабыл алды? Негизи мен комментарий, телефон, ошо өзүмдүн видеомду өзүм жакшы көрө алган жокмун да. Убакытты балдар менен эме болуп элечи. Анан түнү көрөйүн дейм, түнү көрүп атып эле чарчап уктап калам. Ушинтип анан көрүп анан комментарияны окуганда аябай эле көп колдоп жазышыптыр. Эменичи анан сүйүнүп калат экенсиң да. Анан анча-мынча жазгандар болуп атыптыр, бирок аны мага кайнежем айтып атты, сиңдим, кызым айтып атты, мама ушундай дептир сизди депчи. Десе, жолдошум айтып койт, көңүл бурбай эле кой андай нерселерге. Бул сага именно Алла таалам берген ырыскысы, бул үч эгиздин ырыскысы. Ошо мэр себеп болуп, ошо мэрибизге рахмат, ошо чыга калып эле ошентип 3 комната батир деп айтып, ушинтип бергенине депчи. Анан ошондой нерселерге көңүл бурбай турган болдум, бирок негизи кандай адамдар жазат билбейм, андай эмелердичи, комментариялардычы, бирок баары бир адамдын эмесин түшүнүш кыйын да. Ошондуктан мен көңүл бурбайм деле. Жаза берет деп ойлойм да. Мэр менен жолугуп, үй берилет деп сизге айтты да, оозу мененчи. Анан үйгө кирип алып, үйдөгүлөр менен сүйлөшүп, алар берет же бербейт деп талкуу болдубу? Эме болду. Мен ошону угуп эле кандай үйгө киргенимди эле билбейм да. Кошуналар эмелерибиз куттуктап атат, ооба деп эле ичимде башкача бир сезим да. Анан кирип эле өзүм жакындарыма чалайын десем, телефонду алышпайт эч кимисичи. Анан кызым экөөбүз секирип атабыз, сүйүнгөнүбүздөнчү. Анан кийин айтсак ишенишкен жок. Кандай эле дешипчи. Анан кийин бизде видео бар да, тартылган видео бар. Анан ошону жөнөтсөк, апам ыйлады. Аябай ыйлады, сүйүндү. Апам мага көп айтат да. Мен мойнума, мага бирөө медаль берсе, мен эч жакты карабай жүгүрүп барып, сен мойнуң асмакмын дей берет да апамчы. Мен кыйналып эме алганымды көрүпчү. Эми бул мындай экен да. Кээ комментарияларда 3 эгиз төрөгөн эмелерге чыккандарды көп окуп калчумун да. Сен эл үчүн тудуңбу? Ушундай нерселерди көп окучумун да. Бул негизи ошону айткым келет да. Бул 3 эгизди эч ким төрөйм деп эме кылбайт, пландабайт. Бул жалгыз Алла тааламдан берген гана аманат болот да. Ошон үчүн мен өзү негизи 4 балалуу болушту каалачумун. Дайыма элечи 2 кыз 2 уул депчи. Бирок адам айткан болбойт экен, эч убакта бир гана Кудайдын айтканы гана болот. Кудай мына деп туруп, мага 5 уул 1 кыз 6 балалуу кылып койду. 6 балалуу болдум да. Ошон үчүн мындай адам ойлогондой болбойт экен да. Ошон үчүн 3 эм төрөгөн келиндерди да мен аябай эме кылам да, түшүнөм. Анан көп квартира сурагандар бар да.
анан ошону сураганда да эми 3 ем төрөп алып эле квартира сурап жүрөт деген нерселерге мен аябай кошулбайм. Мен только аларды колдоймун. Үй боюнча буга чейинки эми бийлик учурлар болду да, мисалы азыркы мэрге чейинкилер болду. Үй боюнча кайрылдыңыздар беле же кайрылбадыңыздар беле? Кайрылганбыз, жер боюнча кайрылгам жок дегенде баягы өзүбүздүн мындай тааныш эмелерибиз айтат да, отура бербей чурка, бул 3 эгизди эртең чоңойтуп, багып, үйлөп жалыш алдыда канча кыйынчылык турат дейт да. Азыр кичине жеңилирээк жүргө депчи. Жок дегенде жер болсо дагы алып, эме кылгыла кийин өздөрүнө баягы там салып эме алганы депчи. Анан баягы 3 баланыкы мисалы уда төрөлгөн бала билинбейт экен да, караганда баягы расходторучу. А 3 баланыкы бардыгы бирдей кеткен үчүн кыйыныраак болуп калат экен да. Ошол. Негизи көбүнчө көчөгө алып чыкканда окшош кийинтип алып чыгасызбы аларды? Ооба. Окшош кийиндирем. Базарга барганда да, алганда да. Ооба, алганда да издеп жүрүп алам. Окшош кийим чыгышы кыйын негизи. Анан ар жерден чогултуп алып эме кылам да. Анан эми өзүм апам айтып калат да, жаныңды кыйнабай мындай тапкан нерсеңи кийгизе берчи депчи. Анан эми 3 эгиз болгондон 3 эгиздей болуш керек да деген эме менен эле мен ошондой эме кылам да. Эми негизи 3 эгизди көргөндө бизге аябай көп жардам беришет. Баягы биз өзүбүз сурабасак деле баягы жолдо кетип өтүп бараткан эме эле адамдар деле баягы 3 эгизди көрүп эле акча берип калышат да, мороженое алып берип коюңуз дешипчи. Анан жок, рахмат десек да болбойт. Анан кече ошо Улан Жороев атындагы эме парк ачылыш болгондо ошо Казакстандык 12 мамлекеттин өкүлдөрү келди да. Ошондо Казакстандын акыны да аябай эме кылды, балдарыма 1000 сомдон акча берип куттуктап, анан сүрөттөргө түшүп, ошондой кылыпчы. Ошондой поддержкалар да аябай көп болот да бизде. Бир жаш балдар акчалай эме кылышты, берди $100. Анан мындай ушинтип эле жок жерден эле Алла таалам ушинтип эле бере берет экен да, рызкынычы. Жолдо дагы кетип атканда сүрөткө түшүп алалы эже деп токтоңуз дегендер болобу? Мен менен сүрөткө түшпөйт, бирок ошо 3 эгизди эме кылышат. Анан 3 эгиз менен сүрөткө түшүп, биз өзүбүз постоянно жанында жүрүп көрүп жүргөн үчүн бизге уже үйрөнчүк болуп калган да. Бирок башка адам сырттан караган адамдарга кызык көрүнөт окшойт. Ошентип сүрөткө түшүп алалы деп ошентип эме кылышат. Анан макул деп эле ошентип коебуз. Алдыда эми азыр сиздерге рекламаларга деле чалып атса керек, жазып атса керек. Алдыда ошондой рекламалар менен иштешүүнү пландап атасызбы? Рекламага бар. Рекламага чалды, четверг күнү барабыз рекламагачы, детский кийим боюнчачы. Анан ошол андан мурун деле негизи барып жүргөнбүз магазингечи. Малыш Сити деген магазин бар го, ошолго барып жүргөнбүз кичинесиндечи. Анан кийин да канча бир аралыкта барбай калдык. Анан ошо кече жакында чалышты, ошо келип бергиле депчи. Ошого эми буйруса барабыз го дейм. Анан мен өткөндө мэр үй тапшырып атканда ошол жерде болдум го, көрүп. Анан 3 бала чынында жандай ордуна тура албай, азыркы мезгил аябай мезгил да ордуна тура албаган. Өзүңүз жалгыз карайсызбы эми ошол бир жерлерге алып барганда же сөзсүз жаныңызга бир шерик алып аласызбы? Негизи эме да, мен мындай ойлоп калам да, балдарымды көрүп, чоңойгон сайын наоборот кыйын болот экен да. Мен ойлоп калдым, кичинесинде оңойраак болгон экен депчи. Мен кичинесинде ыйласа бирөөсүн эме кылып, мындай эки колума экөөнү көтөрүп, бирөөсүн жастыкка ушундай кылып уктатып ушинтип жүргөнмүн да. Анан азыр эми бир жака чыкканда кээде өзүм кызым школага кетет, жолдошум жумушта, анан өзүмө күч келет, өзүм эме кылам дейм, өзүм балдарым үчүн өзүм эне деген любой бардык нерсеге чыдайт экен да. Анан ошо садикке барганда дагы эртең 5:30 туруп даярданамын. Жаш бала өзү бир жеке жата калат, ыйлайт, уйкусу ачылбайчы. Ошо да ито кечигип барам да. Анан буларды биз азыр уже чоңоюп баштап атат, уже коляскага 3 коляскага салып түрчүштү эле мага аябай кыйын болуп калды да, оор да. Анан коляскасыз апарайын десем, 3 жака кетип калышат. Анан жетишпей калып көп адамдар жардам берет да, чогултуп беришкенгечи. Анан көчөдөн көргөн адамдар эле өздөрү түшүнүп эле чуркап келе калышат. Анан эже жардам берип коелу дешипчи. Анан ошол, анан эми билбейм качан коляскада жүрөбүз деп, кээ биркилер айтып калат, өзүм туугандарымчы, бандай жипти колуна жип байлап ал депчи. Анда ит байлаганда болуп калам го десем, анан күлүп калышат да. Башка айла жок, булар жаш бала машина дегенде түшүнүшпөйт. Ошого айла жок, коляска менен жүрөм да азырынчачы. Негизи садикке барат деп атпайсызбы? Садикте кабыл алуу кандай болгон? Өздөрү садикте кандай жүрүшөт? Садикте жакшы эле жүрүшөт го. Жакшы эле жүрүшөт садикте. Эжекелер карашкандан кыйналышпайбы? Эжекелер карашкандан эч кандай жалп кылыш элек. Үчөө ошо бирдей эме кылып жүрүшөт. Анан мисалы бирөө ооруп үйдө калып, бирөөсү эме болсо,
бири экөө келгенде ушундай баягы бири-бирине аябай жакын да. Кучакташ, анан ошон үчүн өзүм да эч бөлгүм келбейт да. Баягы чогуу жүрүп чогуу анан жатканда дагы, укташканда дагы баягы уктатканда ар жеке жаткызабыз, бирок эртең менен турсаң баардыгы үчөө бир жеке келип чогулуп алышат да. Бир жеке чогулуп анан баары бирине бири эмеси тартат экен да деп жолдошум экөөбүз ошентип таң калып калабыз да. Эми үчемдин аттары ким, аттарын ким койгон? Үчемдин аты эң чоңу Алмаз. Ошо Оштун мэри эме алган, өзүнүн атынан коюлган Алмаз деп. Анан кийинкиси эми Аслан, тайнеси койгон. Анан Агнар деп тайтасы койгон. Эми атам да аябай жакшы адам болчу, ушу жакында каза болду. Аябай жардамы чоң болчу да магачы. Ушу бир нерсе кичине кыйналып же бир нерсе болгондо эле чуркап келе калчу, карашып, апам баягы сиңдим баласын карайт да, ошон үчүн көбүрөөк атам көбүрөөк карашкан да магачы. Бат-баттан келип, ооруп калганда келип, тамактарын эме кылышып, ушинтип атам да аябай мээнети чоң болгон бул эмедечи. Ошол анан кайнежем тараптардан жардам болот. Кайнатам келип турат, эме кылышып, кабар алыпчы. Булар төрөлгөндө мэрия тарабынан, мамлекет тарабынан кандай жардам болгон сиздерге? 10 000 сомдон 30 000 сом акча берилген ар бир балага. Ошол боюнча? Ошол боюнча. Анан негизи акыркы жылдары бизде дагы үчемдер көп төрөлүп, анан УКМК төрагасы үй берип ошондой учурлар болгон. Анан сиз дагы андай учурларды көрүп, менде деле үчем бар, мен да үйлүү болсом деген ойлор болду беле? Болгон. Ал бардыгы эле энеде болот. Негизи өзү бизде азыр ошо үчем төрөгөндөрдүн группасы бар да. Анан мындай карасак бир 20 чакты элебиз да. Эме группадачы. Анан өзүбүзчө сүйлөп калабыз, ушу Кыргызстан боюнча ушу 20 чакты, ашып кетсе кирбеген, может группага кирбегендер бардыр. Бир 30 чакты деп коелу. Анан өзүбүзчө группада сүйлөшүп калчубуз да. Ушу баардыгыбызга насип кылса экен, акыры саналуу эле эме аялдар бар экен, батыр энелер бар экен депчи. Бул үчем төрөгөн энелерди мен баардыгын түшүнөм. Аябай түшүнөм, аябай колдоном да, колдойм. Жада калса мен даже тиленем да, ушулар да үйлүү болуп калсын деп. Себеби мен баягы ошол эмеден өткөнмүн да. Балдарды карап, кыйналып, расход эмелерин көрүп, ошолор да болуп калса экен деген үмүт менен өзүмчө илигинтем да, бантип ойлонуп кичинечи. Анан жана айтып өттүңүз, жана расходтору депчи. Анан ошол учурларда Кудайдан тиленген учурларым болду деп айтып өттүңүз жаначы. Ошол боюнча айтсаңыз, эми чынында бизди Кудай тилегибизди кабыл кылат да. Ооба. Мен негизи баягы үчемди караганда көп стресс, ушундай көп ыйлап, эме алганда эми кимге айтам? Жолдошум үйдө, жолдошум өзү жалгыз иштейт, жолдошумду аяймын. Анан ал иштен чарчап келсе, мен даяр болуп турсам, жолдошума эле кыйын болот да. Анан кызым жардам берет, бирок кызым деле өзүнүн эмеси возрастына аяк бияка чыгып калат. Анан эми апама айтайын десем, апам деле баягы жаш өткөн адам да. Апама деле ооруп атат, эми баягы эне чыдай албайт ал нерсегечи. Анан ошону баардыгын өзүм жутуп эле баягы Кудайга арыздана турганды үйрөнүп алдым да, акыркы эмелердечи. Ошо эмнеден кыйналсам, ошо түнү тахажжуд намазга аябай бекеммин. Ыйлагым келип кетти. Кудайдан жаман тиленем. Түнү туруп алып прям ыйлап баягы алдымда бирөө отурганда баягы арманың айтасың го. Ошондо Кудайга ошондой эмеге үйрөнүп алдым да. Баягы айтамын, кыйналып баягы бар жогун жашырбай ичимдеги нерсени айтамын. Анан баягы балдар чоңойгондо уже расход чоңоюп атат да. Анан Кудай эме рызкыңды бере көр дейм да, иш рызкыңды кем кылба депчи, ушу балдарым элден эме кылбай ушундай кылып карайын депчи. Бирок мындай ушунчалык Кудайдын кудурети мындай күчтүү да. Аябай ушундай аябай таң калдым да, ушунча огош бедер Кудайга эме болдум да. Ошол күнү эле мен тахажжудка турдум дагычы. Туруп ушундай ыраазычылыгымды билдирдим. Себеби жок жерден, ойлонбогон жерден мага 3 комнаталуу квартира берип койду да. Бул да Алла Тааламдын ошо кое тур, мен сени эч эме кылбаймын деген мааниде эле берип койду да. Мен өзүм берем, сен балдардан кыжалат болбо, балдардын рызкысын мен өзүм эле ушинтип берип коем деген ошондой түшүнүк менен мен кабыл алдым да Кудайданчы. Негизи өзүм мен үйдө аябай калачумун. Өзүм наамымда үйүм болгон. Себеби баягы биз биринчи Ошский районунда жашадык, квартирадачы. Анан үйдү аябай каалап жүргөм да. Өзүмдүн үйүм болсо, ар бир адамдын кепеде болсо да өзүнүн крышасы болсун дегенде өзүмдүн үйүмдү аябай каалачумун да. Анан баягы жолдошума да көп айтып калчумун. Анан ошо жолдошум ошо документ, квартираны айтып атканда дагы бизге мэриядан чалышты да. Жолдошуңуздун паспортун бериңиз, биз эме техпаспорт даярдайлы депчи. А мен чуркап жолдошума барып айттым, сиздин паспортуңузду сурап атат, ушундай үйдө өткөзөт экен десем, ага жок деди.
өзүң өткүз деди, өзүң паспортуңду бере деди. Дегенде баягылар да айтты да, жолдошуңуз эме кылбайбы депчи, баягы эми сиз жолдошу турса аялы атырылгандай болуп эме болуп калат, андай болбойт эле, жолдошум өзү уруксат берип атат деди. Кийин кетип атканда ошо мэриядан келди да алып кеткеничи, анан кетип атканда жолдошума айттым да, ушу туура эмес болуп калды, сиздин намыңызда болсо жакшы эле десем, бул сенин өзүңдүн мээнетиң деди. Жолдошум аябай түшүнүктүү адам да. Өзүңдүн мээнетиң, балдардын мээнети, ошо өзүңөргө берди ошо Кудай таалам деп, ошо күйөөм өзү уруксат берди. Кийин мэриядан да баягы документти тапшырайын деп жолдошумду чакырганда, мэрияга өзү айтты. Ошо эме апасына тапшырың, ушунун мээнети депчи. Ошентип анан мен алып калдым колума. Ошондо документ менин намымда болуп калды да үй. Сиздин атыңызга өтүптүр да. Эми азыр калган балдарыңыздын аттары ким, алар канчанчы класста окуп атат, ошолор боюнча? Эң чоң кызым 17-ге чыкты, жакында 17-ге чыгат. 10 класста бүттү буйруса. Кийинки балам 14 жашта. Чоң кызым Умугүлсүн, Исаева Умугүлсүн, кийинкиси Омар, анан Эйнар, анан ушу 3 эгизим Алмаз, Аслан, Агнар. Эми алдыда ошол жаңы үйдү бүтүрүп, чоң той кылалы деген ойлоруңуз барбы эми? Буйруса бар. Биз баягы үчемди төрөгөндө деле аябай көп туугандар баягы эч нерсе кылбадыңар, көрөйлү дедик эле деп ошенткендер бар. Анан кичине чоңойтуп алалы деп ошентип жүргөнбүз. Эми бул дагы бирок өткөзөм деп айтпайм, бирок үйдө эме алганда сөзсүз Кудай кааласа өзүбүз эме кылып, ырымын кылып ошентип киребиз. Буйруса ниетибиз бар. Ушул мэрибизге аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Үй бүлөбүздүн атынан, туугандарыбыздын атынан аябай бизге күтүлбөгөн бир белек болду. Мэрдин өмүрү узун болсун, ден соолук болсун. Дагы бул жакшылыктарын биз эми үй бүлөбүз менен өмүр бою унутпайбыз го дейм. Өтө бир чоң күтүлбөгөн жок жерден чоң белек болду биз үчүнчү. Мени мага бардык жардам берген, колдогон, жанымда дайым жардамчы болуп жүргөн туугандарыма рахмат айтамын. Абысынымдын 2 кыздары бар. Качан каршысында ишим түшкөндө чакыра калсам батыраак келип жардамдашат, мага оң кол болушуп, кызым жардамдашат. Атам өтүп кетти, апам, кайнатам, кайнежем жардам бергендер, эң жакындарыбыз ошолор да. Постоянно жардам берип, ошентип эме алып жүрүшөт да. Мынакей урматтуу жалпы биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү, биз үчемдин апасы Рахат Исаева эжекебиз менен мүмкүн болушунча байланышып, эжекебиздин ичиндеги нерселерин чыгарганга аракет кылдык. Албетте 3 баланы бирдей багып чоңойтуу оңой эмес. Бардык үчемдин апаларына биз ийгилик каалайбыз, ден соолукта болсун, өмүрлүү болсун дейбиз. Саламатта болуңуздар. Gel kızım, kardeşim gel. Ciğerlerim var, gel kızım. Bir şey söyle şöyle ver. Bana evet deriz. Benim kardeşim eşe ses yok, o var gözüm bu. Bu şeydi gel, o var. Bu ses yeng kopya. Diyorsa atlar kim? Olmaz, Aslan, Agnar. Almaz, Arslan. Almaz, Aslan, Agnar eкен. Kantanısın abi öğrenirsin. Kulağından tanıyız, kulağından. Сәл мындайраак. Шашып эме алганда эме албай, мындай ажырата албай калабыз. Keçötdeki жолдорду көчөлөрдү ачып келсе карындашым класска сүрүп келетиптир. Атайын чыктым bu жөнүндө. Негизи иштери өтүп калыптыр да. Ya. Иштери өтүп ооруп калыптыр. Анан дарыга барышым керек эле. Анан бир кийиндирип койсом, кийимдерин булгап салышыптыр. Ошондон чыкпайм анда деп атсам, өздөрү ыйлап коляскага барып кетебиз дешеле ошентип калды да. Анан кызымды шерик кылып алып, баса алып келеринчи деп, бирок эмени шаардын ачылышын билет элем, ачылат экен, бирок эртең менен болсо керек деп ойлогом да. Анан ошо азыр бүт туугандар айтып атат, ошо өздөрү ошо эме кылышыптыр, өздөрү сени сүйрөп чыгыптыр, ошо мэрдин эмесине депчи. Кудайдын эмеси экен да, насип экен. Болбосо канча ошол жерде жүрүп так жолго алып айтканбыз да, сиз менен мэр келди десе, келди деп эле уруп калчубуз да. Ошол күнү насип болду. Sen girecek yola karındaşım diyor. Bara geliyorlar. Akelerin bağrı kurutuyor. Bak dese gerek ha. Cavabattıklar kuştuğu da yerinde. Atın gibi ne? Rahat. Keçe koyu süleşköndü ya karındaşım. Keçe süleşköndü. Mэрияның атынан силерге, күйеуларга, жээнерге 3 бөлмөлүү квартира
İkinci etajda nasıl bir bilek. Tak. Tamam, şöyle. Şöyle diyelim. Ah. Gel, üç olan da atlet öğretelim mi? Sen al. Gel kızım. Gel, bir canım atalım.